Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар? Кыргыз адабият сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз 10 класстын окуучуларына арналмакчы. Бүгүнкү сабакта силер менен Зуура Нурматова атындагы Жалал Абад кыздар лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Арзиева Самара Жаныбековна болмокчу. Ава салкын түн ортосу ай жары ай жары көккө жүрдүк багарылап айланып айланып. Жаштарга, улуу муунга баарына жаккан булурдун сөзү кимге таандык экенин көпчүлүк биле бербесе керек. Акын, сатирик, драматург, ушулардын автору Медин Албаевдин өмүрү чыгармачылыгы жана сүйүү лирикалары бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы болмокчу. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты Медин Албаевдин өмүрү чыгармачылыгы менен таанышасыңар, ырларына талдоо жүргүзүү аркылуу ырларынын маанисин жана акындын тилдик өзгөчөлүгүн биле аласыңар, ой чабытыңарды өстүрөсүңөр, жашоодо чыныгы сүйүүнү аздектөөгө тарбияланасыңар. Силерге балдар төмөнкү таблицаны сунуштайм. Бул таблица билем жана билгим келет деген 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө билем деген сөз жазылып турат. Мына ушул жерге балдар силер буга чейин акындын чыгармалары тууралуу, чыгармачылыгы тууралуу эмнелерди билсеңер баардыгын жазгыла. Биз буга чейин 5-6 класста акындын чыгармалары, ырлары менен таанышканбыз. Ал эми экинчи графада билгим келет. Бул жерге бүгүнкү сабакта эмнени билиңер келет? Мына ошолордун баардыгын толтурганга аракет жасагыла. Ал эми 3-чү графаны толтурбай турабыз. Сабактын акырында билдим деген жерге бүгүнкү сабактан эмне билген болсок, ошонун баардыгын 3-чү таблицага толтурабыз. Билем деген таблицага балким силер жазасыңар. Медин Албаев бул акын, сатирик экенин эжекейиңер, агайыңар айткан. Анын Соң көл, Ала тоого, Тянь-Шань ырлары бар. Ал эми 6 класста улуу маршырын жаттагам деп бириңер айтышыңар мүмкүн. Ак жүз деген сатирасы бар. Экинчи таблицада акын тууралуу кызыктуу маалыматтарды билсем, акындын башка ырлары менен таанышсам, маани мазмунун түшүнсөм, акындын ысымынан коюлган мекемелер барбы деп дагы бириңер кызыгышыңар мүмкүн. Анда эмесе биринчи жана экинчи таблицаны толтурганга аракет жасагыла. Ар бир элдин рухий маданий өнүгүш тарыхы болот да, ал бүтүндүктү жеке адамдардын чыгармачылыгы түзөт. Медин Албаев да мына ошондой өзүнүн кайталангыс таланты, көөнөрбөс чыгармалары менен кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон көрүнүктүү көркөм сөз чеберлеринин бири. Акын 1917 жылы Нарындын Жумгал районунун Чаек айылында туулган. Атасы Алыбай кепке чечен, апасы Бегим Уус оймочу, чебер аял болгон экен. Абдрахман, Абдразак, Акматбек, анан Медин 4 бир тууган болушкан. Мединдин өзүнүн азан чакырып коюлган аты Асамидин болгон. 1931 жылы айылдын 7 жылдык мектебин аяктагандан кийин Фрунзенин педтехникумунда билим алган. Алгачкы эмгек жолун 1936-1938 жылдары Ленинчил жаш гезитинде иштөө менен баштаган. Акындын 1937 жылы алгачкы ырлар жыйнагы Бактуу жаштык деген ат менен жарык көргөн. 1938 жылы советтик аскерлердин катарына чакырылган. Белгилүү сүрөтчү Гапар Айтиев, акын, сатирик Райкан Шукурбеков акындын эң жакын досторунан болгон. Медин Албаев тууралуу замандаштары, достору, шакирттери кандай пикирлерди айтышкан? Медин кыргыз адабиятынын эң кызыктуу, тажабай, кайра-кайра ачып окуй турган барактарынын бири болчу, дейт Жапаркул Албаев. Ал эми Кымбатбек Укаев Медин бул кылымдын кыйшайбас акыны деген баасын берген. Анын эң жакын досу Эрнест Турсунов анын үнүнүн тембри өтө жагымдуу эле. Көмөкөйүнүн ыргагы тартылуу магнити азыр да кулагыбызда. Кала берсе жазган саптары өзү эле ырдап турчу.
Өкүнүчтүү нерсе радио фондунда үнүнүн жазылып калбагандыгында деп эскерет. Эл менен тез тил табыша билген, жугумдуу, шайыр адам болгонун баса белгилейт. Акындын шакирти Байдылда Сарнагоев талантың таңкы чолпон жылдыз эле, таптаган мүнүшкөрүң турмуш эле, аялдар акын төрөйт, баатыр төрөйт, сендейди сейрек төрөйт, кыргыз эне деген ыр саптарын акынга арнаган. Анын бир топ замандаштары акын жөнүндө көтөрө чалып жалган сүйлөгөн, эч кимге кошумат кылбаган, кандай гана кыйын учур болбосун, туура сөздү калыстыктан тайбай туруп бетке айткан, сылык сыпа, маданияттуу, жөнөкөй, атак даңкка кызыкпаган адам болчу деп белгилешет. Акын тууралуу жогоруда айтылган ой пикирлерди бекемдеген акындын жубайы Жипариса Кудайбергенова да акын тууралуу мындай деп билдирген: боорукер, кичипейил, элпек эле, балдарын абдан жакшы көрчү. Алардын ою менен болчу. Адамдан эч нерсесин аячу эмес. Үстүндөгү кийимин чечип берген күндөрү болгон деп эскерет. Нарын областындагы Жумгал районунун Чайык айылында Медин Албаев атындагы орто мектеп бар. Ал эми сынчы, адабиятчы Кадыркул Даутов акындын өмүрү чыгармачылыгы, баскан жолу, анын акындык өзгөчөлүктөрү тууралуу сейрек жаралчу талант, уруган таланттын ээси деген илимий эмгектерди жазган. Мединдин кыргыз адабиятында алган орду кайталангыс жана уникалдуу. Калтырган мурастары өтө деле көлөмдүү эмес. Бирок анын табы күнү бүгүнкүдөй ысык, илеги азыр да курч, сөзү таамай, ырлары кылымдарды аралай турган ырлар. Аны өзү да Соңкөлгө арнаган бир ырында минтип жазган. Кош Соңкөл, сен турасың кылым санап, мелтиреп кадимкидей көктү карап, кош Соңкөл, жекелермин, жекелбесмин, бул жошту айтыш кыйын атаганат. Мен өлүп, сен экинчи көрбөсөм да, эскирген сары кагазда ырым калат дейт акын. Мына чындыгында сары кагазда калган ырлары, чыгармалары дагы да биздин адабиятта жашап жатат. Анын Ала тоого, Соңкөл, Тянь-Шань, Атамекен, Жайкы жамгыр, Кыз жана гүл, Сагындым, Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө, Сага, Өзүң бил, Айтчы жаным өңдүү ырлары бар. Ал эми сатираларын акындын Ак чүч, Чалкан дос, Кошоматчы, Бюрократ, Ал эми ким, Саадат кандидат сыяктуу сатиралары кыргыз сатирасын бийиктикке чыгарган. Акынды биз жогоруда котормочу деп белгиледик. Анын Ленин Горкийде, Ахмат жаман бала эмес, Урус ырларын, Педжаб акындары деген котормолору белгилүү. Адабий сынчылардын пикиринде биздин заманга чейинки байыркы доордогу Гораций, Овидий, Европанын кайра жаралуу доорундагы Петрарка, Данте, Байрон, Гёте, 19-кылымдагы Пушкин, Лермонтов, 20-кылымдагы Есенин сыяктуу дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу акындар бар. Бирок бири да Медин Албаев өңдөнүп, лирика менен кошо сатираны тең жаза алышкан эмес экен. Мединдин кайталангыс өзгөчөлүгү ушул болсо керек. Медин Албаев өзүнүн өзгөчө таланты менен кыргыз адабиятында сатира жанрынын өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон. Ооба, Мединсиз кыргыз сатирасын элестетүү мүмкүн эмес. Бирок акын сатирада даңкы чыкса да, өзүн лирикмин деп эсептечү экен. Алгач колуна калем кармагандан тартып, өмүрүнүн акырына чейин сүйүү лирикаларына үзбөй кайрылган. Махабат ырларына кайрылбаган акынды адабият тарыхында жолуктуруу кыйын балдар. Бирок бул темада жазган акындардын бардыгынын махабат лирикалары Мединдин жараткан ырларына окшоп кеңири аудитория чакырып турбайт. Анткени махабат ырларынын махабаттын өзүндөй тазалыгында, адам жүрөгүн элжиреткен назиктиги, сезимге шоокун чачкан элестүүлүгү жана көркөмдүүлүгүндө. Алардын көпчүлүгү кыргыз композиторлору жана оончулары тарабынан оонго салынып, профессионал ырчылар, ошондой эле карапайым катардагы угуучулар тарабынан ырдалып, театр сахналарында, чогулган топтордо аткарылып, жатка айтылып, түбөлүк өмүр сүрүү укугуна ээ болуп, эл арасында жашап жаткандыгында. Аба салкын түн ортосу ай жарык, ай жарык, ай жарык. Көккө жүрдүк багарылап айланып, айланып айланып. Кыйнабачы жүрөктөгү жара, кыгырбачы
Мына ушул сыяктуу акындын ырлары элдин жүрөгүнөн түнөк таап, ушул убакка чейин жашап эл аралап келет. Балдар, Медин Албаевдин Уйкудагы сулуу, Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө Ойлончо, Неге сүйбөйт, Айтчы жаным, Сага, Кыз жана гүл сыяктуу сүйүү лирикалар бар. Махабат темасы акындын стихиясы, өздүк мени. Акын өзүнүн көзөтсө да артына түөлүк өлбөстүккө баш ийген, адам баласына таандык улуу сезим, сүйүү сезимин утурумдуулуктан түбөлүктүүлүккө айлантып кетти. Мединдин сүйүү лирикаларынын дагы бир бөтөнчөлүгү анын лирикалык каармандарынын өзгөчөлүгүндө. Анын лирикалык каарманы сүйүү деген эмне экендигине жети өлчөп биргесип түшүнгөн адамдардан. Анын түшүнүгү боюнча сүйүү эки адамга тең бирдей. Эгер андай болбосо, сүйүүнүн келечеги тайкы. Ошондуктан анын сүйгөнү жүрөгүн жалындай куйкалап, мемиреген ысык көлдүн таңындай болуп, элеси жүрөк сезимине бүлүк салып жатса да, ал бийик адамынан бир белги билдирген, бир көз караш тапмайынча зарылган. Андыктан ал адамдын өзүнө жараша сезимди күтөт, ошондо гана бактылуу сүйүүгө жетерине ишенет. Болбосо махабаттын ак сүйүүнүн азабына чөксөм дагы, киши жалдап сүйө албаймын паралап дейт. Муну ал Ойлончу деген ырында сезим козгоп таамайда, элестүүдө айтып, чыныгы сүйүүгө болгон өзүңдүн бекем жана туура позициясын билдирет. Анда эмесе балдар, акындын Ойлончу деген ырын окуп көрөлү. Жүрөгүмдө куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, мээ сергитет менде жүргөн элесиң, мемиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш, ак чыныда карагат, көп караба, жүрөгүмдү жаралап, көөнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Эч пайдасыз ээрчип жүрөм эринбей, жооп берчи же жок дечи керилбей, кээ түштө беттен сылап коесуң, июльдагы көк конуштун желиндей. Сүрдөп кетем капыс жерден кабылсам, кечирип кой, мен сүйүүдөн жаңылсам, жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсы күнү кандай жоолук сагынсам. Акын аялдагы назиктикти, сулуулукту, ажарды, ошол сүйгөн адамдын алдындагы сүйүлгөн адамдын алсыздыгын көркөм сөздүн керемет күчү менен алдыңа таштап салгандай сезилет. Акындын сүйүү лирикасынын арасынан дагы эң сонун чыгармаларынын бири Айтчы жаным деген ырын окуп көрөлү. Ким жыттабайт сүйүү чиркин гүлүнөн, күндөтөмүн терезеңдин түбүнөн, кайырчыдай кара намын жалдырап, алтын айтчы качан сенден түңүлөм. Бүт ээледиң, жүрөгүмдү бийледиң, тамтаңдаттың, такыр колго тийбедиң, анда-санда жылмай кансып коесуң, же шылдыңың, же чындыгың, билбедим. Балдар, акын жогорку Айтчы жаным деген ырын стилистикалык каражаттардын бири болгон риторикалык суроо менен баштап, сүйүүнүн машакатын, арзыган адамына жетүүнүн азаптарын, махабатты баалай билген адам гана көтөрө аларын айтат. Мына ушул саптарды окугандан кийин сүйүүнүн машакатын тарткан лирикалык каарманды байкайсың. Ошол эле учурда анын тазалыгына, сүйүүдөгү тереңдигин көрө аласың. Жогоруда белгилегендей, акындын махабат ырларынын ушундай өзгөчөлүккө ээ болгондугу окурмандардын жүрөгүнөн түнөк таап, түбөлүк өмүр сүрүүдө. Акын Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө деген ырында мындай деп айтат. Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай, же күлүп кой, же кирбиңирмечи, куса болдум, сагынганым тарабай. Үн жок, сөз жок, томсоросуң турасың, ыйлап улуу тунган баладай. Таза махабат деген кандай болорун, чыныгы сүйүүдө гана жүрөк жараланып, кусалык, саргайган сагыныч болорун акындын жогорку ырынан байкасак болот. Сүрөттөгү сүйгөнүн кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, үн жок, сөз жок, томсоросуң турасың, ыйлап улуу тунган баладай дейт. Мыкты образ, мыкты салыштыруу. Сүйгөн адамынын алдында лирикалык каарман өзүн эркүкүрөп көрсө да, сүйгөн аны ээрчип жүргөн көлөкөсүндөй көрөт. Балдар, акындын ырларындагы тилдик өзгөчөлүктөр тууралуу сөз болгондо, Мединдин тили мурч, Мединдин тили курч, ташка тамга баскандай, сары алтындай салмактуу, кош миздүү канжардай деген аныктамалар арбын. Анда акындын ырларына тилдик талдоо жүргүзүп көрөлү. Медин Албаевдин ырларынын ыр түзүлүшүн карай турган болсок, өзүнө таандык тыбыштык түзүлүшү, уйкаштыгы, муун өлчөмү бар. Акындын жогоруда биз сөз кылган ырлары 4 саптан жана 6 саптан турган ыр, силлабикалык ыр түзүлүшүндө.
ыр-саптары 11 муундан турат. Уйкаштыгына токтой турган болсок, ырларынын көбү аксак уйкаштык менен түзүлгөн. Уйкашкан сөздөрдүн саптын кайсы жеринен орун алышына карай аяк уйкаш. Анткени саптын аягында сөздөр уйкашып жатат. Балдар, анда эмесе биз акындын ыр-саптарынан алып мисал кылып көрсөтүүгө аракет жасайлы. Дедиң дагы мага карап токтодуң, колду сундуң, коштошчуга окшодуң. Эсен тур деп оң колумдан бек кысып, иш жылытып, жүрөгүмдү козгодуң деген акындын сага деген ырында уйкаштыктарды карай турган болсок, аксак уйкаштык менен түзүлгөн, бардыгы А, Б жана А деген уйкаштыкта келди ыр-саптары. Муун өлчөмүн карай турган болсок, ыр-саптардагы бардык муун бирдей болуп, силлабикалык муун түзүлүшү 11 муундан түзүлдү. Ал эми уйкаштыктын орун алышына карай турган болсок, биз аксак уйкаш. Анткени ыр-саптарынын акырындагы сөздөр уйкашып атат. Токтодуң, окшодуң, козгодуң деген ыр-саптарындагы акыркы сөздөр уйкашып, аяккы уйкаш болду. Силер байкагандай, ыр-саптарында аллитерация жана фразеологизмдер дагы кезикти. Көркөм сөз каражаттарынан салыштыруу акында көп кездешкен стилдик каражат. Анын биз сүйгөнүмдүн сүрөтүнө ойлончу, айтчы жаным деген ырларынан мисал келтирип көрөлү. Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай. Же күлүп кой, же кирпигиң кирмечи, куса болдум, сагынганым тарабай. Үн жок, сөз жок, томсоросуң турасың, ыйлап улуу тунган баладай. Бул саптарда жүрөктөгү жарадай, ыйлап улуу тунган баладай деген салыштырууларды көрө алсак, экинчи куплетте жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, мемиреген мээ сергитет менде жүргөн элесиң, мемиреген ысык көлдүн таңындай. Кээ бир түштө беттен сылап коесуң, июлдагы көк конуштун желиндей. Ойлончу деген ырынан ыр-саптарын алып карай турган болсок, жалындай, мемиреген ысык көлдүн таңындай, июлдагы көк конуштун желиндей деген салыштыруулар бар. Акын ойлончу деген ырында сүйгөн адамынын көзүнүн сулуулугун, анын көздөрү жүрөгүн жаралаганын, ал эми айтчы жаным деген ырында сүйгөн адамынын атын атуудан айбыгып, төмөндөгүдөй метафора менен берген. Көзүң укмуш ак чыныда карагат, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Мында карагат деген метафораны байкай алдык. Ал эми кайырчыдай кара намын жалдырап, алтын айтчы качан сенден түңүлөм дегенде, алтын деген метафора болуп эсептелет. Шылтоо кылып чоочубасын дегенсип, жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым. Махабат темасында жазылган ырларынын бардыгы махабаттын миң түркүн сырын ачууга, анын өлчөмсүз бийиктигин баалай билүүгө чакырган ырлар. Анда балдар, акындын дагы бир сүйүү лирикаларынан Кыз жана гүл деген ырын окуп көрөлү. Кызды көрдүм, кып-кызыл гүл кармаган, өзү жалгыз, жигити жок жандаган. Гүлү да гүл, өзү да гүл буруксойт, биле албадым, гүлүн кимге арнаган. Жыттап коет, эки жагын каранат, жапжай басат аллеяны аралап. Карындаштын колундагы кызыл гүл, кимге буйрук болсо керек аманат. Кыз алдынан чыга келген бир жигит, токтой калды кызыкканын билдирип. Гүл жыттатчы, деди жигит шарайтты, кыйын иш го жаш кездеги жиндилик. Койгон жигит, колтуктаба жанашпа, койгон жигит, колдон гүлдү талашпа. Орой мүнөз, одон өскөн окшойсуң, оозун барбайт, сени тең тушсан ашка. Дагы бир жигит, жолдон чыкты күлмөңдөп, өңү сонун, өзү сонун бул ким деп, шарайт албай көзүн текти гүлүнө, уяң жигит сүйгөндүгүн билдирмек. Кыйгач басты, кыз көңүлүн салбады, мурдун чүйрүп, муну теңге албады. Бирөө орой, бирөө жеткен уяң деп, оолак басты, оңдоп гүлүн кармады. Кеч киргенде бирөө чыкты жолунан, бирок гүлдү сураган жок колунан. Айла кетип, кыз өзү гүл сунганда, албайм деди гүлүңө чак соолган. Биз лирик, сатирик, сүйүү лирикасынын чебери улуу акын Медина Албаевдин сүйүү лирикалары менен тааныштык. Анда балдар, төмөнкү суроолорго жооп берип көрөлү. Кыз жана гүл чыгармасынын башка ырлардан болгон айырмачылыгы эмнеде деп ойлойсуңар? Лирикалык каарман бул ким? Медина Албаевдин адамдык, акындык өзгөчөлүгү катары эмнелерди байкай алдыңар? Акындын ырларындагы сүйүү темасынын берилиши.
Мына ушул суроолордун айланасында ой жүгүртүп көргүлөчү. Биз жогоруда уккан Кыз жана гүл чыгармасынын эң чоң айырмачылыгы башка сүйүү лирикаларынан айырмаланып, бул ырда сюжет бар. Мына ушуну эске алабыз. Акындын сүйүүгө болгон мамилеси, сагынып куса болуусу, өкүнүп жетпей калуусу, түйшүк тартып санаар коосу, ийменип тартынуусу махабат ырлары аркылуу айтылат. Акын чыныгы сүйүү лирикасынын, чыныгы махабат ырларынын чебери. Анда балдар биз сабактын башында билем жана билгим келет, билдим деген таблицадан билем билгим келет деген бөлүгүн толтурганбыз. Эми 3-чү бөлүгү болгон билдим деген бөлүктү толтурганга аракет жасайлы. Мен ишенем балдар, силер 3-чү бөлүктө бүгүнкү сабакта билгим келет деген жердеги маалыматтарды билген болсоңор, аларды жазгыла. Кошумча маалыматтарды биле алсаңар, аларды да кошо жазсаңар болот. Бүгүнкү сабакта эмнелерди биле алдыңар? Мисалы, замандаштары, шакирттери, жакын адамдар айткан маалыматтардан акын тууралуу кеңири билдим. Акындын сүйүү лирикалары менен таанышып, сүйгөн жана сүйүлгөн адамдын образын биле алдым. Акындын ырларынын тилдик өзгөчөлүгү менен тааныштым. Мына ушул сыяктуу кылып билдим деген графаны толтурдуңар деп ишенем. Урматтуу окуучулар, анда эмесе үйгө тапшырма белгилеп алалы. Кыз жана гүл ырына мазмундук тилдик талдоо жүргүзүү. Мен белгилеп өткөндөй, Кыз жана гүл ырында башка ырлардан айырмаланган сюжет бар. Мына ошон үчүн мазмундук талдоо жүргүзүп көрөлү. Анан биз жогоруда ырларын талдаган сыяктуу тилдик талдоо жүргүзгөнгө аракет жасап көргүлө. Муун өлчөмдөрүн, уйкаштыктарын жана ырдын ичиндеги сөз каражаттарын табууга аракет жасагыла. Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар күнүңдү эл журтуңа арнагын, текке кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болот өлбөс болуп калганың. Акын жарык дүйнөдөгү жашоосунун улуу максатын, милдетин ушундайча түшүнүп, өзүнүн максаттуу да, машакаттуу да өмүр жолун эл журтуна арнап, жүрөктөн түнөк тапкан унутулгус лирикалары, калемпир кошкон ачуу, курч сатиралары, лирика жыттуу прозалар аркылуу текке кетпес асыл эмгек жасап, кыргыз профессионал жазма адабиятынын тарыхында өлбөс болуп жашап калды. Мына балдар, бүгүнкү биз сабакта акындын сүйүү лирикалары менен тааныштык. Кийинки сабакта акындын калемпир кошкон ачуу, курч сатиралары менен таанышмакчыбыз. Урматтуу сүйүктүү окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолугушканча.